Саламатсыздарбы, урматтуу достор, катталуучулар. Салык боюнча мен сторизлериме мындай терс пикир калтырдым эле болуп аткан окуя боюнча. Жанагы базарларда, Орто Сай базарында да болуп атты азыр. Мадина, Дордой, кече Кара Суу базарында болду. ККМге каршы. ККМге каршы аргументтерин айтып келе турган болсок, бюрократия аябай көп экен дейт. Аргументтерин, ошолордун айтып аткан аргументтерин суукта тоңуп шишип кичинекей бир нерсе таап атат. Экинчи аргумент айтып атат. Үчүнчү аргумент айтып атат, биз деген кыйналып кысталып атабыз, анан ошол эки ККМге кеткен акчаны биз болсо тиги товардын үстүнө кошуп койсок, анда товарлар да кымбаттайт деп. Анан албетте кошуп сен кимсиң, бийликке кошумат кылып атасың деп дагы айтып жатышат. Эми толгон токой нерсенин баарын айтып атат да. Туугандар, эгерде биз салык төлөбөсөк, анда биз мамлекеттен мындай жакшы акыйкаттуу жашоо талап кылып кереги жок. Ошол салыктар жакшы төгүлсө, өз учурунда ар бир адам салыгын жакшы кылып төгүп турса, мындай жашырбай этпей төгүп турса, ошондо мамлекет оңолот. Ошондо бизде моралдык укук да пайда болот. Өлкөдөн сураганга, талап кылганга бийликтен таза иште биз деген монча пайыз салык төлөп атпайбызбы, эч кимди жашырбай деп. Салыкты жашырган бул жанагы коррупционердей эле урдаганга барабар да. Биз мисалы урдап жатабыз да. Салыкты төлөгөндө мисалы могул силер айтып атпайсыздарбы, эми ар бир нерсе үчүн салык төлөп отурасыңарбы депчи. Туугандар, мисалы ошол эле чет өлкөгө барсаңыздар, жана парковкада турган автоматтар, ал жерде адам деле калбаган парковка автоматтар ар бир 20 сомдук көлөм үчүн, 30-50 сомдук көлөм үчүн ККМ акча, ККМ квитанция кылып чыгарып берип турат. Могул мисалы KFC-ге барыңар жеп атпайсызбы, гамбургер. Бир гамбургер эмес, бир картошка сатып алсаңар, ККМ акча чыгып берет. Биз салык төлөгөнүбүз эмне? Мисалы, салык мен орто эсеп менен эсептеп келгенде бир 32-34%дын тегереги жалпы адамдардын мындай салыгын эсептеп келгендечи. Өнкөн өлкөлөрдө салык 40-50, айрым учурда 54-60%ке жеткен учурлар бар. Өнкөн өлкөлөрдө. Ошол үчүн ал өлкө бай өлкө. Ошол үчүн ал өлкөдө биз суктанган жакшы жолдор. Ошол үчүн ал жерде жакшы жашоо, коопсуздук жашоосу. Биздин мисалы мына жаңы коңуштарда жолдорубуз жок, ылай баткак деп эле кыйкырып өкүрүп бийликти сындап өкүрүп бакырып жатпайсызбы, туурабы? Мына ошол экелерге эгерде салык жакшы төлөнбөсө каяктагы акча? Салык реформасы азыр жүрүп келатат. Бул үчүн мисалы бийликке жакшы рахмат кылым келет да. Силер кошомат кылып атат деп айтасыңар да. Туугандар, кайсы бийлигиңер келбесин, ошол эле маселеге келип такалат. Кайсы бийлик келбесин. Мына 3 жолу революция болду, 3 жолу бийлик алмашты. Кантип силер ошол экиге дагы эле жете элексиңер? Кайсы алтын баштуу бийлик келсе деле ошол экиге келип такалат. Бул деген мыйзам ченемдүү көрүнүш да, туугандар. Мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми азыр базарда албетте алар төлөбөйм дегени ошол эки жашырам деп аракет кылып атат да. Туугандар, молеки новостройкаларда, жаңы тамдар салып атышпайбы? Жана азыр көп чоң жаңы тамдарды салып, курулуш компаниялары аябай көп болупчу. Ошонун эң негизги сатып алуучулары эки катмардагы эле адамдар. Бирөө мигранттар, тегил жакта иштеп акча таап, анан бери салышат. Экинчиси, туугандар, булар ошол эки Дордой, Кара Суу, Орто Сай, Мадина базарында иштегендер. Ошол экелер сатып алышат. Аларга силер кошулбашыңыздар керек. Кошулуп алуу, анан тиги мынакей туура кылып атат, анан тигинтип атат, анан минтип атат депчи. Бул таптакыр туура эмес кадам. Андай таптакыр болбошу керек. Эми биз ушинтип эле бир багы жакшы бир нерсе болуп оңололу деп келатсак эле ушинте беребизби? Бирдеке айтса, силер айтасыңар, бул деген кошомат кылып атат депчи. Эми жакшыны жакшы деп айтыш керек да, антпесек болбойт да. Бул деген салык деген жөнөкөй эле нерсе, жанагы 30-40% орунда болуп атпайбы? Силер мисалы 100 сом тапсаңар, ошол экинин 30-40 сомун силер
ошол эки жакшы жол салып берген үчүн ошол экиге берип атам. Балдарыма коопсуздук болуш үчүн ошол экиге берип атам. Ошол эле жанагы биз соттордон адилеттүүлүктү талап кылып атпайбызбы? Алардын айлык акысы көбүрөөк болуш керекпи? Ошол экиге берип атам деш керек да. Ошол эле мисалы майчилерди биз сөгүп атпайбызбы? Ийиттер, куштар, тигилерди. Ошол майчилердин акчасы, тапкан акчасы көбүрөөк болуп, ошол эки бизден улам пара үмүт этпей калса экен, акыйкат болуп калса экен деген. Ошол үчүн да. Так ошол үчүн да. Анан ошол эки базарда ошол эки салыгын жашырган адамдарга кошулуп алып, силер дагы үндөп, коштоп анан бул бийликти сөгүп атасыздар да. Бул бийликти сөгүп аткандар ар бир бийлик. Мен тиги мисалы баардык президенттерден эң мындай өтө күчү жок, алсыз президент Сооронбай Шарипович ошонун командасы болгон деп эсептейм да. Бирок мен ошол Сооронбай Шарипович дагы аяккы мөөнөтүнө чейин иштеп кетсе экен, бизде революция болбосо экен, көңтөрүш болбосо экен деп айтып келгем да. Бизде качан өнүгүү болот? Бизде стабилдүүлүк болгондо өнүгүү болот. Стабилдүү болгондо баардыгы бир эрежелерге түшүнүктүү болуп, ар бири түшүнүп, 100 сом тапсам анын 30-40 сомун мен салыкка төлөшүм керек деген эрежелер түзүлгөндө ошонун ичинде, анан ошондо гана бизде мындай өнүгүү болот. Ошондо биз жакшы жайбыракат жашап калабыз баарыбызчы. Ошондо акыйкаттуулук, адилеттүүлүк пайда болот. Ошондо жанагы мисалы мына тиги бала бакчаларда балабызга акча бербей тамак бербей атат деп ошол ызы чуу салып атпайсызбы? Ошол эки маселе чечилет. Ошондо новостройкада чылада балдарыбыз тебелеп тепсеп ошол ылайда жүрөт деп бийлик акмак эле бийлик деп атпайсызбы? Ошол маселе чечилет. Ошол туруктуулук болгондо кичине мындай өнүгүү болот. Мына биз Казакстан, Өзбекстанга барганда биз баарыбыз суктанып атпайбызбы? Казактар, өзбектер 20-30-40 жылга алдыга кетип калган турбайбы депчи. Себеби бир эле туруктуулук да, себеби бир эле туруктуулук. Мыйзамга баш ийишет, анан ошол эки туруктуулук болуп келет да. Анан биз болсо туруп алып багы биз баарыбыз колдоп келип, шагыратып колдоп келип шайлаган ушул бийликти. Анан ошол бийлик мына элдик бийлик деген, ошол элдик бийлик ошону киргизип атат да, айластан киргизип атат да. Ошондой болуш керек, адилеттүү болуш керек, салыктарды жашырбаш керек. Ошондо биз адилеттүү кылып, элге жакшы жашоо кылып беребиз деп атат да ошол. Анан туруп алып бийлик деп мынакей жакшы киши деп шайлап коебуз, анан алар болсо багы реформа кылабыз десе кайра сөгүп кыйкырып өкүрүп жатып калабыз да. Эми базарда ошол эки салык жашыруучуларга силер кошулуп алып, ошол экини үндөп атасыңар да. Анын көбүчү туугандар жанагы бийликтен кур калган адамдар, алар эмне кылат? Алардын көздөгөнү бир эле бул бийликти тоңкортуп салып эле, ушинтип эле элдер нааразы болсо экен, анан кайра биз бийликке келсек экен деп элечи, болду. Алар келгенде кыйра түйбөйт, алар келгенде жырга түйбөйт. Ушул эле болот. Ушундай эле болот, так гана ошондой болот. Андан жаман болот. Себеп дегенде биз ар бир көңтөрүш болгон сайын, ар бир тоңкоруш болгон сайын, ар бир митинг болуп жанагындай ызы чуу болгон сайын кайра артка кетип атабыз да. Ошону мындай карапайым эл, менин катталуучуларым силер түшүнүп, андан ары тегерек дегендерге жеткирсеңер ошол экен. Ошол базарда жана норка шуба кийип алып туруп, анан мен ККМге төлөбөйм, мага патент эле кайтарып койгула, эчтекесин өзгөрүүсүз эле кылтырып койгула ушул бойдон эле деп аткандарга силер кошулбагылачы, айланайындар. Көрүп атпайсыздар, мынакей ошол эки социалдык тармактарда карасаңар, ошол жерде норка шуба кийип алып, норка шуба ким киет, Норка шуба ким киет, норка шуба? Ошол шубанын баасы эле бер жагы эле $2000, $2,500. Ошол эки менен чыгып алып ККМ кереги жок, мага патент эле коюп кой деп атат. Патентти ал оңой эле нерсе да, мисалы баягы тиги 20.000 сомго патент сатып алып, өзү болсо мисалы 5 миллион табат да. 5 миллион сомдон мисалы 20.000 сом төлөйт. Эми бул багы мен образдуу айтып атам да, мисалычы. Же болбосо мисалы 500 сом, 100 сом тапса, мен ошондон мен 2 эле сомун төлөйм, мага 30% дегенде угузба деп атат да. Кеп ошондо болот да, туугандар. Биз салык ар бир өлкөдө кыйын. Чынында эле бергиз келбейт. Эми 100 сом тапсаң, анын 30-40 сомун бериш мисалы кыйын эле да ар бир адамга. Бирок аны жакшы жашоону кааласак, мындай бир жакшы бир өнүгүүнү кааласак, анда төлөшүбүз керек да. Бул мамлекет деген баарыбыздын бир үйүбүз да, туугандар. Ошол үйүбүзгө кичине каржылап аракет кылышыбыз керек да. Же ошол жерге үйүбүздү чочкогана кылып алып эле жашай беребизби? Ар ким эмнени уурдаса ошондой уурдасын депчи. Анан эгерде биз төлөбөсөк, анан кантип анан тиги талап кылабыз, кайсы бетибиз менен бийликтен талап кылабыз, сен уурдаба, сен жебе, анан сен мындай бол, тигиндей болду, өзүбүз ит болуп атсак.
Ошол бийлик айтып атат, сен жашооңду жакшы кылайынбы, салык төлө. Мен айлыгымды жакшыраак, мен урдабайынбы, мен урдабасымды каалап атасыңбы, анда салык төлө деп атат да. Мен сен бизнес кылып көп акча тап, мен кызматта болуш керек, айлыгыма иштейин, бирок мен айлыгымды көтөрүп бер, мен жакшы иштейин, таза иштейин деп атат да. Анын айлыгын көтөрбөсөк, анан урдап атпайбы, кеп болуп ушинтип эле моментип тегеренип атпайбызбы? Эми ошол эреклерге биз кошулуп алып, туура деп атабыз да. Бул бийликти жакшы көргөнүбүз бар, жаман көргөнүбүз бар. Анан бирок ал жеке өзүбүздүн мамилебизди, жеке өзүбүздүн мамилебизди жалпы кызыкчылыктарга артпашыбыз керек да, туугандар. Ошондуктан менин катталуучуларым, мен силерди билем, акыл эстүү катталуучуларым бар деп. Ошо тегерек четиңерге да ошол эркин түшүндүрүп айткыла да. ККМ болуш керек. ККМ деген бул деген ар бир өнүккөн жакшы бай өлкөлөрдүн бирден бир шарты бул. ККМ деген ошо бирден бир шарты. Бардыгы бирдей жалпы салык төлөшү керек. Кара суу базары, Дордой базары, берки базарларды жөнүнө койгула деген болбойт андай. Баары бирдей салык төлөш керек. Баарыбыз мекенибизди сүйөбүз, патриоттуулук ошондон башталат. Патриоттуулук деген жөн эле кыйкырып берген эмес. Мен патриотмун, жүрүм. Патриоттуулук ошол эки салык төлөп ушу өлкөмө каралашайын дегенден, ошол да патриоттуулукчу ошол. Эми бир биз стабилдүү өлкөдө жашайбызбы же ушинтип эле кыйкырынып эле өкүрүнүп эле биринин аркасынан бирин кете беребизби? Туугандар, ойлонолук, жакындарга, досторуңарга, тегерек четиңерге да ошол эркин түшүндүрүп айткыла. Кандай бийлик келбесин, салык 30-40%га чейин болот, ансы болбогу койт. Кандай бийлик келбесин, эгер өнүгүүнү кааласак, ККМ болуш керек, туугандар. Бул шарт.